Аманбол Бабакулов Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол салына баштады. Бул жол 2000-жылдары эле салынат болуп сөз чыгып, токтоп калган. Анда Акаев президент болчу, Путин салбайсың деп койгон, куп болот, сиз айткандай болсун деп тим болгон. Андан кийин Бакиев келип алда салам деп баштаган орустараны Белоруссияга чейин кууп чыгып таштады. Андан кийин Атамбаев келип ал темир жол салмак түгүл, кыргыз газды бекер берип, ЭАСке киргизип Кыргызстанды көз каранды кылып орустарга басып берди. Анан Жээнбеков келди. Кытайлар менен өзбектер менен темир жолду баштабайлыбы десе, орустар менен өзүңөр чечип алгыла деди. Бир жагынан Атамбаев досу түрмөдө жатып алып, капталга уруп турса, байкуш канчсын анан. Эми Садыр Жапаров келип темир жолду баштап атат. Эрки жетти, эч кимди укпады. Кудай өзү эле сактасын деп туралы. Эгер жалпы эле эл колдоп турсак, бул жол бүтөт. Анан эле оппозиция сөрөлөр бирин экин эл душмандарча алып каршы турган болсо, темир жол салынбай калат. Анткени темир жолдун салынышына Казакстан менен Россия каршы. Алар оппозицияны каржылайт. Себеби азыр алар аркылуу Кытайдан Европага кетип аткан жүктөр биз аркылуу өтүп калат. Укмуш чоң пайда бизге түшөт. Мындан сырткары биз тупиковый өлкөдөн чыгып, транзитный өлкөгө айланып көз карандысыз болуп калабыз. Дүйнөлүк океанга жол ачылып, дүйнөлүк рынокко чыгабыз. Камбар ата бир дагы ушундай, орустар анын салынышына каршы. Себеби Орто Азиядагы 3 өлкө — Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан өз алдынча орустардан көз карандысыз болуп кетет. Андан көрө биздин электроэнергияны сатып алып турсун дешет. Казакстан 70% электроэнергиясын орустардан алат. Өзбекстан 50% электроэнергия алат, Кыргызстан 30% электроэнергия алат.